Жакында жолдогу жана шаардагы коопсуздукту көзөмөлгө алуу боюнча коопсуз шаар долбоору ишин баштады. Бул долбоордун алкагында салынган айыптар бардык үй бүлөгө таасир этип жатат. Долбоор ишке ашкандан бери калк арасында ар кандай сөздөр бар. Чоң өлчөмдөгү айып пулдарды төлөө оор болууда. Айып пулдар өлкөдөгү айлык маянага туура келбейт. Коюлган айыптардын шарттары түшүнүксүз жана башка ушул сыяктуу көптөгөн нааразычылыктар пайда болду. Алардын бир бөлүгү болгон элге кызмат көрсөткөн такси кызматкерлеринде мындай нааразычылыктар көп. Өлкөбүздө жумушсуздук көбөйүп жаткан учурда көптөгөн жарандарыбыздын негизги киреше булагы бул автоунаа. Бирок урматтуу коллегалар, урматтуу жыйындын катчылары, экинчи тарапты карасак, жөнөкөй жарандардын кызыкчылыктарын эске алыш керекпиз. Алардын коопсуздугун да унутпаш керекпиз. Ал жерде биздин балдарыбыз, биздин ата-энелерибиз ал жакты да караш керек. Өкмөт тарабынан болсо түшүндүрмө иштери жеткиликтүү эмес. Өкмөттө айып пул тууралуу туруктуу позициясы жок.